Жаныңызга bir su алып алыңыз. 5-6 kurma alıp alsanız canınızdagı bir jактан 2 kişi, bu jактан 2 kişiге birden kurma beresiz. Одноразовый стакандан салып алган болсоңуз, birden su куюп бересиz. Элестетиңиz, 15-20 сом менен 5-6 кишини ифтарлык кылдырып атасыз. Ооз ачардын сообун айтканда пайгамбарыбыз, канча кишини ооз ачтырсаңар, ошончо кишинин орозосунун сообун Аллах сиздерге дагы берет дегенде, сахабалар айтты, Аллахтын элчиси, биз өзүбүзгө араң тамак аштабабыз. Биз элди кантип ооз ачтырабыз дегенде, бир курма жокпу деген. Барга. Оңой жол. Намазга барып шамга барабыз. Жаныбызга салып алалы курмадан 5-10ду. Азыр арзан. Анан оң жакта бардыгына бирден берип, одноразовый стаканга жарым стакандан суу куюп берсеңиз, азан айтканда, азан айтып бүткөндү күтпөңүз. Аны азанчы күтсүн. Биз ушул Аллаху акбар дедиби, ошол азанды баштаган заматта биз ооз ачышыбыз керек да. Жада калса азанчы өзү дагы оозун ачып алып азан айтыш керек. Эмнеге? Күн батты да. Күн батты, күн баткандан кийин азан айтылат. Күн батса ооз ачылды. Ошого азан айтып бүтсүн. Азан айтып бүткөндөн кийин анан узун дуа. Андан кийин ооз ачкан бул кечигип калган болобуз.